Бала бакчанын имараты айыл оргочор асыл тукум кой чарбасы болуп, атагы чыгып турган 1989-жылдары эле түптөлө баштаган. Арадан 2 жыл өтпөй Советтер Союзу ыдырап, курулуш ошол бойдон соңуна чыкпай ара жолдо калган эле. Кийинчерээк 1998-жылдары имаратты чала-бала бүтүрмүш болуп, маданият үйү, китепкана, ФАП, почта катары элге кызмат кылып, 2017-жылы айыл элинин чечими менен бала бакча болсун деген сунуш жогору жакка жөнөтүлгөн. Бул сунуш колдоо таап 2019-жылы Ысык көлдү өнүктүрүү фонду каражат бөлүп, өткөн жылдын декабрь айында курулуш иштери соңуна чыгып пайдаланууга берилген. Өнүктүрүү фондуна ыраазычылык билдирип кетет элем. Анткени өнүктүрүү фондунан 15 миллион 700 миң сом дегенде каражат бөлүндү. Айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджетинен миллион сомдон жакын каражат бөлүнүп, мына жалпысынан 16 миллион 700 миң сом тегерегинде ушул бала бакча бүтүп, бүгүнкү күндө биздин Боз Бешик айылыбыздагы 60 орунду бала бакча болуп, бүгүнкү күндө ушул ата-энелерибиз, эже апаларыбыз бүгүнкү күндө баягы кубанычы койнуна батпай ушул көп жылдардан бери бул Союз учурунан башталып бүтпөй, андан убак бир топ жылдардан бери бүтпөй калган экен. Мына бүгүн ушул Ноорус майрамынын алдынан Кудайга шүгүр бүтүп олтурат. Өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн 15 миллион 700 миң сомго кошумча жергиликтүү бийлик тарабынан да 1 миллион сомго жакын акча каралып, имараттын чатырын жабууга жумшалды. Ал эми тегерегин тосуу, керектүү буюмдарды алып берүү, майда барат иштерин бүтүрүүгө айыл тургундары да четте калбай жардам беришкен. Салтанаттуу ачылыш аземинде аларга да ыраазычылыктар айтылды. Жакшы бир иш-чара болуп турат. Негизи баягы балдар үчүн, эл үчүн болгон бул жакшы самалык, ошого жараша катарлаш келип калган Ноорус майрамыбыздагы мындай элдин кубанычы койнуна батпай турат. Баягы жаз үзүмчүлүк убагы дейт. Ошентсе дагы элибиздин маанайы аябай жакшы, көптөн күткөн мынакей бала бакчабыз ачылып, аябай бир кубанычтабыз да чындыгында. 60 орундуу бала бакчада учурда 2 тайпа менен 30дан бала тарбияланат. 16 адам жумуш орду менен камсыз болгон. Эң башкысы айылдыктардын көптөн бери эңсеген кыялы орундалып отурат. Бүгүн жалпы райондон коноктор келди, областтан коноктор келди. Ушул иш-чарабызды өткөзүп атабыз. Эми буюрса бала бакчада 60 орундук бала бакча балдар тарбияланып атат. Таза суу 100% элге суу менен камсыз кылдык. Буга удалаша эле айылда дагы бир жагымдуу окуя орун алды. Айылды таза суу менен камсыздоо долбоору соңуна чыгып, 220дан ашуун кожолук толук таза суу ичүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Бул долбоорду бүткүл дүйнөлүк банк каржылап, 22 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Алмаз Үкүев, Асылбек Касенов, Сергей Мищенко, Ысык көл жаңылыктары.